Joel kitebi. Birinci bölüm. Petuel oğlu Joel'ge bolgon Tengirдин sözü. Карыялар, муну уккула. Бул жердин бардык тургундары, кулак салгыла. Силердин тушуңарда, же ата бабаңардын тушунда ушундай болду беле. Муну балдарыңарга айткыла. Ал эми балдарыңар өз балдарына айтышсын. Алардын балдары болсо, кийинки муунга айтышсын. Кыркаяктан калганды чегиртке жеди. Чегирткеден калганды курт жеди. Ал эми курттан калганды коңуз жеди. Ойгонгула, ичкичтер, ыйлагыла. Шарап ичкендердин баары жүзүм ширесин жоктоп, боздоп ыйлагыла. Анткени ал силердин оозуңардан тартылып алынды. Анткени менин жериме күчтүү, сан жеткис бир эл келди. Анын тиштери арстандын тиштериндей, азуулары ургаачы арстандыкындай. Ал менин жүзүм сабагымды кыйратты, менин анжыр дарагымды сындырды. Аны жылаңачтап, сыйрып ыргытып жиберди. Ошонданын бутактары агарып калды. Жаш кезинде тийген, күйөөсүн жоктогон жаш аялдай зумбал жабынып ыйла. Теңир үйүнө алып келинүүчү нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктар токтоду. Ыйык кызмат кылуучулар, Теңирдин кызматчылары ыйлап жатышат. Талаа ээн калып, жер кайгырып жатат. Анткени дан жок болду. Жүзүм сабагы куурады, зайтун дарагы соолуду. Дыйкандар уяттан бетиңер кызарсын. Жүзүмчүлөр ыйлагыла, буудай менен арпаны жоктоп ыйлагыла. Анткени талаадагы түшүм жок болду. Жүзүм сабагы куурады, анжыр дарагы соолуду. Анар, курма жана алма бактары, талаадагы бүт дарактар куурап калды. Ошондуктан адам баласынан кубаныч жоголду. Ыйык кызмат кылуучулар, белиңерди курчагыла, ыйлагыла. Курмандык чалынуучу жайдын кызматчылары, боздоп ыйлагыла. Менин Кудайымдын кызматчылары, келгиле. Зумбал кийип, түн өткөргүлө. Анткени силердин Кудайыңардын үйүнө алып келинүүчү нан курмандыктары менен куюлуучу курмандыктар токтоду. Орозо белгилегиле, жыйын жарыялагыла. Бул өлкөнүн карыяларын, бардык тургундарын Кудай Теңириңердин үйүнө чакыргыла, Теңирге жалынгыла. О, эмне деген күн! Анткени Теңирдин күнү жакын. Ал кудуреттүүдөн кыйратуучу катары келет. Тамак биздин көз алдыбызда тартылып алынып жаткан жокпу? Шаттык менен кубаныч биздин Кудайдын үйүнөн тартылып алынып жаткан жокпу? Уруктар топурактын катмарында чирип калды. Дан сактагычтар бош калды. Кампалар талкаланды. Анткени эгин болбой калды. Мал кандай онтоп жатат. Өгүздөр тентип жүрүшөт. Анткени аларга жайыт жок. Койлор да жапа чегип жатышат. Теңир, сага жалынам. Анткени талаадагы оттуу жайыттарды от жалмап салды. Талаадагы дарактардын баардыгын жалын куйкалап кетти. Атүгүл, талаадагы жаныбарлар да сени чакырып жатышат. Анткени агын суулар соолуду. Талаадагы жайыттарды от жалмап салды. Экинчи бөлүм. Сиондо сурнай тарткыла. Менин ыйык тоомдо чуу көтөргүлө. Жердин бардык тургундары титиресин. Анткени Теңирдин күнү келе жатат. Анткени ал жакын. Ал караңгылыктын жана караңгынын күнү. Ал булуттуу жана тумандуу күн. Тоолордун үстүнө чачыраган таңкы жарыктай болуп, сансыз көп жана күчтүү бир эл келе жатат. Мындай эл кылымдардан бери болгон эмес. Мындан ары да укумдан тукумга болбойт. Анын алдындагы от жалмап жатат. Ал эми артындагы жалын куйкалап жатат. Жер анын алдында эйден багы сыяктуу. Ал эми анын артында ээн калган талаа сыяктуу. Андан качып кутулган эч ким жок. Анын көрүнүшү аттардын көрүнүшүндөй. Алар атчан аскерлердей чаап келе жатышат. Алар тоолордун чокусундагы арабалардын дүңгүрөгөн добушундай, саманды жалмаган жалындаган оттун чартылдагындай, согушка тизилеген күчтүү элдей чаап келе жатышат. Аны көргөндө элдер титиреп жатышат. Бардыгынын өңү кумсарып жатат. Алар жоокерлерге окшоп жүгүрүп келе жатышат. Эр жүрөк аскерлерге окшоп дубалдарга чыгып жатышат. Ар бири өз жолунан адашпай келе жатат. Алар бири-бирин жөөлөбөй, ар бири өз жолу менен келе жатат. Найзаларга жыгылып жатышат.
бирок эч кандай зыянга учурашкан жок. Шаарды аралап чуркап жүрүшөт, дубалдарга чыгып жатышат, үйлөрдүн үстүнө чыгып жатышат, ууруларга окшоп терезелерден кирип жатышат. Алардын алдында жер титиреп жатат, асман солкулдап жатат, күн менен ай күңүрттөнүп жатат, жылдыздар да өз жарыгын жоготуп жатат. Теңир өз аскерлеринин алдында үн салып жатат. Анткени анын кошууну сансыз, анын сөзүн аткаруучу өтө кубаттуу. Анткени Теңирдин күнү улуу жана өтө коркунучтуу, ага ким туруштук бере алат? Бирок Теңир азырда мага бүт жүрөгүңөр менен, орозо менен, ый менен, өкүрүк менен кайрылгыла деп жатат. Кийимиңерди эмес, жүрөгүңөрдү тыткыла. Кудай Теңириңерге кайрылгыла. Анткени ал жакшы жана боорукер, чыдамдуу жана абдан ырайымдуу. Ал алаамат жиберген үчүн өкүнөт. Ким билет? Балким ал боор оруп, силердин Кудай Теңирге арнаган нан курмандыгыңарды, куюлуучу курмандыгыңарды батасын калтыраар. Сиондо сурнай тарткыла, орозо белгилегиле, жыйын жарыя кылгыла. Элди чогулткыла, жыйын чакыргыла, карыяларды чакыргыла, жаш уландарды, эмчектеги наристелерди чогулткыла. Күйөө өз үйүнөн, колуктуу өз бөлмөсүнөн чыгып келсин. Теңир үйүнүн кире бериш бөлмөсү менен курмандык чалынуучу жайдын ортосунда ыйык кызмат кылуучулар, Теңирдин кызматчылары. Теңир, өз элиңди ая, өз мурасыңды шылдыңга калтырба. Башка элдер аны кордошпосун. Элдер арасында булардын Кудайы кайда деп айтылган сөздүн эмне кереги бар деп ыйлашсын. Ошондо Теңир өз жерине жан тартты, өз элин аяды. Теңир өз элине мындай деп жооп берди: мына, мен силерге дан, шарап жана зайтун майын жиберем, аларга тоесуңар. Мындан ары силерди башка элдерге шылдың кылдырбайм. Түндүктөн келген душманды силерден алыстатып, суусуз ээн жерге кууп жиберем. Анын алды жактагы аскерин чыгыш деңизине, арт жактагы аскерин батыш деңизине кууп жиберем. Ошондо андан өтө сасык жыт чыгат, андан каңырсыган жыт көтөрүлөт. Анткени ал көп жамандык жасады. Жер, коркпо, кубан, шаттан, анткени улуу Теңир муну кыла алат. Коркпогула, жаныбарлар, анткени чөлдөгү жайыттар көгөрөт, дарак өз мөмөсүн берет, анжыр менен жүзүм сабагы өз күчүн көрсөтөт. Силер да Сион уулдары, Кудай Теңириңер жөнүндө кубангыла, шаттангыла, анткени ал өзүнүн ырайымы менен силерге жамгыр берет. Силерге эрте жамгыр менен кеч жамгырды мурун Кудай жаадырат. Кырмандар данга толот, жүзүм сыгылуучу жай жүзүмгө, май сыккыч майга толот. Силерге каршы жиберген өзүмдүн калың аскерим болгон чегиртке, курт, коңуз жана кырк аяк ошол жылдары жеп койгон баардык нерсенин ордун толтурам. Тойгончо жейсиңер, тоесуңар. Силерге керемет көрсөткөн Кудай Теңириңердин ысымын даңктайсыңар. Менин элим түбөлүккө шылдың болбойт. Ошондо менин Ысрайылдын арасында экенимди, силердин Кудай Теңириңер экенимди, менден башка Кудай жок экенин билесиңер. Менин элим түбөлүккө шылдың болбойт. Ошондон кийин мындай болот: мен ар бир адамдын үстүнө өз рухумду төгөм. Ошондо уулдарыңар менен кыздарыңар пайгамбарчылык кылышат. Карыяларыңар түш көрүшөт, жаш балдарыңар көрүнүш көрүшөт. Ошол күндөрү мен кулдардын үстүнө да, күңдөрдүн үстүнө да өз рухумду төгөм. Асманда да, жерде да жышаандарды көрсөтөм. Алар кан, от жана көтөрүлгөн түтүн. Теңирдин улуу, коркунучтуу күнү келер алдында күн караңгылайт. Ай кандай болуп кызарат. Ошондо мындай болот: Теңирдин ысымын чакырган ар бир адам куткарылат. Анткени Теңир айткандай, Сион тоосунда жана Иерусалимде куткарылуу болот. Теңир өзү чакырган адамдар да куткарылышат. 3 бөлүм. Анткени мына, ошол күндөрдө жана дал ошол мезгилде Жүйүт менен Иерусалимдин туткундарын кайра алып келгенде, мен баардык элдерди чогултам. Аларды Жошопаттын өрөөнүнө алып келем. Менин элимди, менин мурасым Ысрайылды башка элдердин арасына чачыратып жиберишкен үчүн, менин жеримди бөлүп алышкан үчүн, ошол жерде мен аларды соттойм. Алар менин элим үчүн өкчөмө таш ыргытышты. Уландарды берип, бузулган аялдарды сатып алышты. Кыздарды сатып, шарап алып ичишти. Тир,
Сидон, Пелиштинин бүт аймагы, силерге менден эмне керек? Мени жазалагыңар келеби? Менден өч алгыңар келеби? Мен силердин жазаңарды оңой эле, тез эле өз башыңарга салам. Анткени силер менин күмүшүмдү, менин алтынымды алдыңар. Менин эң кымбат асыл буюмдарымды бутканаларыңарга киргизип алдыңар. Жүйүт жана Иерусалим уулдарын өз жеринен алыстатыш үчүн элдин уулдарына саттыңар. Мына, силер аларды кайсы жерге сатып жиберсеңер, мен аларды ошол жерден алып чыгам. Аларга кылганыңарды өз башыңарга салам. Уулдарыңар менен кыздарыңарды жүйүт уулдарынын колуна салып берем. Жүйүт уулдары аларды алыста жашаган Шеба элине сатып жиберишет. Теңир ушинтип айтты. Муну элдер арасында жар салгыла, согушка даярдангыла, эр жүрөк жоокерлерди козгогула. Бүт аскерлер көтөрүлүп, согушка чыгышсын. Соколоруңарды кылыч кылып, орокторуңарды найза кылып, кайра согуп чыккыла. Алсыз мен күчтүүмүн десин. Тездегиле, келгиле. Тегеректеги баардык элдер чогулгула. Теңир өз баатырларыңды ошол жерге баштап бар. Баардык элдер көтөрүлүп, Жошопаттын өрөөнүнө түшүшсүн. Анткени ар тараптан келген баардык элдерди соттош үчүн мен ошол жерде отурам. Орогуңарды алып, оро баштагыла. Анткени түшүм жыйноо убагы келди. Келгиле, тебелегиле. Анткени жүзүп сыгылуучу жай толду. Шарап куйган идиштер ашып ташып турат. Анткени алардын жаман иштери көп. Калың эл, сот боло турган өрөөндө калың эл. Анткени сот боло турган өрөөнгө Теңирдин күнү жакын. Күн менен ай көңүрттөнөт. Жылдыздар өз жарыгын жоготушат. Теңир Сиондон көркүрөйт. Иерусалимден үн салат. Асман менен жер солкулдайт. Бирок Теңир өз элине коргонуч болот. Ысрайыл уулдарына калканыч болот. Ошондо өзүмдүн ыйыктоом Сиондо жашаган Кудай, Теңириңер мен экенимди билесиңер. Иерусалим ыйык чай болот. Ошондон кийин ал аркылуу бөтөн уруулар өтүшпөйт. Ошол күнү тоолордон шарап тамат, адырлардан сүт агат, жүйүттүн баардык сайлары сууга толот. Ал эми Теңир үйүнөн булак суусу агып чыгып, Шитим өрөөнүн суугарат. Мисир чөлгө айланат. Эдом эн талаага айланат. Анткени алар жүйүт уулдарын кысымга алышкан. Алардын жеринде жазыксыз кан төгүшкөн. Жүйүт болсо түбөлүк жашайт. Иерусалим кылымдан кылымга жашайт. Мен алардын кан үчүн буга чейин албаган өчүмдү алам. Анткени Теңир Сиондо жашайт.